Менин балам жолдо келе жатканда бир короодо жемпир илинип турганын көрөт. Анан жемпирдин чөнтөгүндө 200 сом бар экен. Аны алыптыр. Жемпир кимдеки экенин билбейт. Ал күнү жайлоодон койлор келип бөлүшкөн экен. Акчанын ээси ким экенин билбей жатабыз. Алып барып бер десем, акчаны эмне кылсак болот? Же жетим бала бар, ошого берип койсомбу? Же жума күнү базарда садака сурагандарга берсемби? Жо, аракет кылыш керек, мына жемпир кимдики өзү? Ошону тапканга да өзү албаш керек эле. Жокса жемпир табылса, ошо жемпирге салып коюш керек. Эгерде барса кийин жемпир жок болуп калса, тияк-пияктары бирөөлөр кийип кеткен болсо, өңү башын эсинде барбы жокпу, же караңгыда же башка болуп жемпир таптакыр табылбай калса, анда ошол жетимге берген жакшы. Ассаламу алейкум устаз, мен сизден комуз чертсе болобу деп сурадым эле. Анан сиз комузу жок эле өнөр көрсөтүңүз деп жооп бердиңиз эле. Ошондон кийин музыкалык училищадан арыз жазып чыгып кетип, азыр 11-классты айрымдан окуп жатам. Окууну бүткөн соң Кыргызстан Ислам университетине тапшырсамбы деп жатам. Араб филологиясына ушундай кылсам туура болобу? Өтө туура болот. Кыргызстан Ислам университетине иншалла Кудай кааласа тапшырыңыз. Сизден көп Алла Таалам пайда берет элге. Жөргөмүш түшкөн сууга гусул алса өтөт. Алып ыргыт бериң дагы, жуунөр. Бир тамактачы эстегенде тамак бар го, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Чымын түшүп калсачы, чымын түшүп калса, биз ошол бойдон ичпей ыргытабыз да. Болбойт ал. Чымын түшкөндө, аны дагы бир басып коюш керек да кайра. Батыр бир басып коюш керек да, ыргытып берип, анан иче бериш керек. Ошол бойдон ыргыткыла деген жок. Бир басып турупчу кайраданчы. Себеп дегенде чымындын эки канатынын бирөөсүндө шипа болот экен, бирөөсүндө дарт болот экен, оору болот экен. Качан ол аварияга түшүп атканда, ошол оору жагын салат экен да. Оору жагын сала калат экен. Ошон үчүн сиз баягы шипа жагы барго, ошол жагындагы один на один кылып коюш керек. Басып туруп анан чыгарып ыргытып бериш керек. Бирме-бир болду, расчет болду деп туруп анан спокойно. Аны ыргытканын кереги жок. Өткөндө бир бала конокко чакырып, бир кафеси бар. Анан жалып калат экен да адамдар. Эми атайлап чымын салып койгон жок да эргечи. Алып келатса чымын түшүп калыптыр да. Ону кайра деле алмаштырып берип коебуз десе болбойт экен. Анан бул хадис айтып берди мага. Мына хадистен кабарыңар жок экен дедим. Ошондо бир салып туруп жеш керек эле. Береке ошол жерде болчу деди. Саламатсызбы? 5 жыл болду турмуш курганыма, 2 балам бар. Күйөөм кол көтөрөт. Азыркы күндө 3 айдан бери Москвада, карызын кутулуп жүрөт. Кыргызстанда жүргөндө иштеген жок. Апасынын мойнунда баары. Мени кызганат, телефонумду текшерет. Үйдөн магазинге да чыгарбайт. Азыр жок, жакшы жашап калдым. Ошондо дагы кайынэжемдин телефонуна чалдырып, телефонумду текшерет. Эмне кылсам болот, кеңешиңизди күтөм. Аллаху акбар. Туугандар, телефон текшергенге эч кимдин акысы жок. Ар бир адамдын өзүнүн акысы. Бирөөнүн катын окугангачы арам болот таксыр. Анын уруксатсыз окуганга уруксатыңыз жок таптак. Кандай болбосун? Эми буга на совесть өзүнө мындай эмне болуп, намызына, авирине коёйлу. Бирок күйөөсү аялыныкын текшерип, аялы күйөөсүнүкүн текшерип, болбойт. Бул адамдын айыбынын аркасынан түшкөнгө барабардагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким бирөөнүн айыбынын аркасынан түшсө, эртеби кеч сөз Алла Таала анын айыбын ачып коет, үйүндө отургузуп болсун да. Сөз ачат Алла Таала. Андан сырткарыдагы динибизде бул таптакыр болбойт таксыр. Анын телефонун ачып мындай, анан көрөк сиз үйгө дин алып келиң, иман алып келиң, таквалык алып келиң. Өзүңүз ошондой күмөнгө түшө турган нерсеге ага повод бербең. Эмне үчүн мен тууралуу жаман күмөн кыла турган нерсеге мен повод берип атам ага? Пайгамбарыбыз буга айтканда, иттaqu mawadi'at-tuham. Жала жабыла турган жерлерден сактангыла. Жаланын өзүнөн эмес, даже жала жабылып аткан жерден. Ошон үчүн аракет кылыш керек, бирок мына жердеги айтып аткан телефон текшерип, бирөөнүн катын окуганга уруксат эмес таксырлар. Макулбу? Ассаламу алейкум, менин суроом, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин дуасын канча жолу айтса тилеген тилек жана дуалар кабыл болот. Эми караңыз, ихласыңыз канча жолу? Бирок көбүрөөк айта бериңиз. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин дегенде
эми Аллахумма салли ала Мухаммад. Булар Анас, бул Юнус алейхиссаламдын дуасы да, тагасырлар. Юнус алейхиссаламдын дуасы. Юнус алейхиссалам Алла субханаху ва таала ушу дуанын берекесинен 3 караңгылыктан сактаган. Жана айткан Алла Таала, биз кудум ушундай эле ушу дуанын берекесинен момундарды да сактайбыз деген да. Аяту карима деп коет муну. Балыктын ичинде караңгылык, деңиздин түбүндө караңгылык, түндүн караңгылыгы болупчу. Ана Юнус пайгамбардын коому 100 миңден ашык эле. 115 миң бекен. 125 миң бекен ушундай. Ошо зикирди да ошондой айта турган болсо, ал таптакыр башкача. Эгерде бул бир эле адам эмес, кандайдыр бир бале келсе, кандайдыр бир ушундай сыноо катуу оор келсе, анда ушуну барып бөлүштүрүп туруп, баарын толтуруп, анан дуа кылса, башкача кабыл болот. 1000 адам бөлүштүрсө кандай болот? 125 миң жолу жөн эле окуп коебуз. Бардык оорулардын дарысы бар деп айткан элеңиз. Менде мурдум жыт сезбей калган, бирок жакын келип, жакындап жыттасам, жытын сезем. Бирок бир комнатада кирсем, жыт сезе албайм. Бир гана жакындан жыттасам сезем, аны эмне кылсам болот? Лорго барыңыз да. Ошого барып жакшынакай кылып көрсөтүп, биздин эмне кыла турган болсоңуз, кыстын хинд деген бар. Кыстын хинди бар го? Ошону иншалла жыттаңыз. Розаны жыттаңыз. Роза гүлү бар го? Азыр биздин гүлдөрдө деле, роза гүлдөрдө деле жыт чыкпай калды. Эмне бале болду? Каерге барып жыттасам деле жок да. Аллах акбар. Бирок розанын гүлү аябай жакшы. Мурунга мээге өзгөчө жүрөккө. Өзгөчө жүрөккө. Каза намазын окуган күнү, каза намазын окуган күнөө деп жатат менин бир таанышым. Мен Татарстанда жашайм. Мен каза намазын окуйм. Ошол тууралуу сөз болуп калды. Мен айттым, мен окуймун деп. Ошого далилиң барбы деп жанымды койбой, күнөөкөр болосун, окуба бүгүндөн кийин дейт. Окуганым туурабы? Кайсы китепте же кайсы хадисте табамын далилди? Каза намазды пайгамбарыбыз окуган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям душмандар менен, каза намазын окуган күнү. Жок, каза намазын окуган күнү деп атпайбы? Бул каза намаз окуйт экен, каза намазды окуга. Намазды каза кылып, туура эле ушундай эле айтып. Бул мындай да эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям каза намазын өзү окуган. Хадисте да айткан. Бирөөңөр унутуп калсаңар, же уктап калсаңар, эсиңе киргенде же ойгонгонуңарда казасын окугула. Канча фукахалардан келет. Пайгамбар окугандан кийин. Бу даже бир жолу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сапардан келе жатып, бир ушундай өрөөндө түнөп калышты. Түндүн акыркы учурлары болчу, акыркы сааттары эле. Билал разияллаху анху айткан, сен уктабагын, биз кичине бар эс алып алайлы, багымдатта ойготкун, баарыбыз анан кийин окуйт деп. Макул деп, ал бир сакчы катары Билал разияллаху анху турган. Бир ганда баары чарчап келишкен экен, өтө катуу оор чарчаганы го, баары уктап калышты. Биринчи шыдамдан Пайгамбарыбыз көзүн ачса, күн безине тийип калды, бетине тийип калды. Билал десе, Билал тополоң турган. Эмне болду сен эмне? Алланын элчиси, сизди уктаткан зат мени да уктатып койду деди. Сизди уктатып койду. Пайгамбар сөздөр ойгонот эне. Билал разы атай аны уктаткан эмес, сен ойго отур деген да. Ал болсо төөнүн ээри бар го. Эгар деп коет, ээр деп коет. Ошого жөнөнүп, ошого уктап калыптыр да. Анан эле күн пайгамбарыбыздын бетине тийип атпайбы? Ойгонуп кетсе күн чыгып калган. Билал десе бул тополоң, анан айтты го. Тургула деди, бул жерде шайтандын эмеси көп экен деди. Чыгып кетели деди. Ошол өрөөндөн анан кийин чыгып кетти. Ошо ушелиядан чыгып кетишти дагы. Жака барып таратын алып, азан менен бардыгы сүннөт, комат менен, жамаат менен каза окушкан. Каза толтура эми айта турган болсок.
Ассаламу алейкум дамла, мен 4-5 жыл мурун эле намаз баштагам, бирок толук алып кете албай жатам. Намаз калтырбай окуу үчүн эмне кылсам болот? Чоң рахмат. Сиз намазга даават бериңиз. Ар кимге даават бериң. Намаз окуу, жаман болосун айтып коеюн деп. Ушуну айта бериң. Намаз жок кабырга түшүп калсаң, не дай бог депчи. Бардыгына только намазга даават бере бериң. Башкасын айтпай эле коеюн. Ушу жетиштүү болот. Майып балдар бейишке киреби? Жана майып балага кыздар турмушка чыгабы же жокпу? Эмне үчүн кирбейт экен? Ыйманды болсо эле болду. Алла Таала аны карабайт эми. Ана майыпка кыздарды чыгат турмушка, эмне чыкпайт? Денедеги түктөрдү лазер менен кетирет экен. Көп убакытта түк чыкпагандай кылып. Исламда ушул нерсеге уруксат берилеби? Гусул менен даарат кандай болуп калат? Болот. Көбүнчө биз билбейдим анан лазер-пазеринге кандай экенин билбедим, бирок мындай жөнөкөй кремдер болот эле. Өзү денедеги мындай да туугандар. Колтуктагы түктөрдү жулууга буйрук. Жулган сүннөт. Бирок жулганда эгерде машакаттуу болуп ооруй турган болсо, кырса уруксат. Анша? Мурунду болсо кыркууга сүннөт, мурутту. Кыркууга. А бирок лезвия менен кыруу, мурутту кыруу, бул бидат жана макру. Жакшы эмес деген сөз да. А бирок баягы азыр машиналар барго? Машинка деп коебу? Машинкалар барго? Булар кыркат. Анандай кайчылары бар. Алар кыркат, тигирет туруп кыркат, ал болот ал. Киндиктин түгү болсо, ал жерде кыруу. Киндиктин алдындагы түктөрдү кыруу керек. Ислам дини шарият, алхамдулилlah. Тырмакты алуу, мисвак колдонуу. Бул байыртан келген бардык пайгамбарлардын сүннөтү тасырлар. Так. Мен мына кээ бирде азыркынан лазер менен алып отурган болсок, өспөй туруп, көпкө чейин өспөй турганда боло берет. Алынса эле болду. Мен 32 жаштамын. Ажырашкам, 2 балам бар. Бир жигит чыгып жатат, көңүн айтып. 38 жашта бир баласы менен. Нике окутуп чогуу жүргөнгө болобу? Чогуу жашаганы балдар бар, почти невозможно дейм. Намаз окуйм, негизи күйөөсү жок келиндерге кандай кылыш керек? Эң жакшысы карап көрүңөр да. Ибадатта бекем болбосоңор, ибадатта көбүрөөк убактыңар өтпөсө, турмушка чыккан жакшы. Бүгүнкү доорда, фитнанын доорунда иман буза турган, Кудай сактасын, жаман нерселер, ошон үчүн кокусу күйөөсү өлүп калган болсо, турмушка чыкса, шариятта эч кандай немеси жок. Бирок эгер балдар чоңоюп калды, балдарды карайын жаса, ибадатта болсо, чыкпай койгонго өзүнүн акысы деле бар. Өзүнүн ыктыярында да. Салам алейкум, Кыргызстанда адал батир алуу жолдору барбы? Мисалы Эко Исламик банк аркылуу батир ипотекага алсак болобу? Эко Исламик банк менен алсаңар болот. Андан башка жолдорун боло билбедим, бирок ипотекага канчалык кандай берип турган азыр. Бирок ислам принцип каржылоосу деген бар. Ошо менен алсаңар болот. Мен биринчи группадагы инвалидмин. Костный туберкулезда болуп калдым. 15 жылдан бери ооруйм. Бул дүйнөдө да азап чексем, тигил дүйнөдө да азап чексем, түбөлүк азап чегип жүргөнү жаратты экен Аллахым. Ушул ой мени абдан кыйнай турган болду. Бул шайтандын ою. Алла Таалам сизди инвалид кылып жараткан болсочу, сиз сабыр кылыңыз, эң улуу соопту сиз аласыз. Сабырыңыз үчүн эле. Бир, экинчи, Алланын тагдырына разы болгонуңуз үчүн башкача сооп аласыз. Башка даража аласыз. Анан ушу менен биргеликте алхамдулилlah колуңуздан келишинче 5 убакыт намазды каза кылбай, ибадат кылып коюңуз, зикир, дуа, Куран кылып коюңуз. Аллаху акбар. Башкаларга, дени сактарга бергенге караганда сизге көп берет Алла Таала. Ошон үчүн бул жак кыйналдым, азапты алдым деп андай дебеңиз, иншалла. Мына жактагы иманы жок, өмүр бою баш оорубаган түптүз дозакка баргандан көрөк, кичине бу дүйнөдө кыйналып, аз-маз неме болсо да Алла субхана ва таала канча улуу даражаларды берет. Арак канчалык арам экенин айтып кетиңизчи, кээ бир адамдарга түшүндүрө албай атам. Сен түшүндүрө албай атасың мындай да. Тиги түшүнбөй аткан ошонун акылы жок да. Сен түшүндүрө аласың жакшы эле. Тигинин акылы жок, түшүнбөй атпай калды. Ага моюңа милдеттүү эмес.
Бул арак ичүү арасы кулли хатая бардык күнөөлөрдүн ачкычы. Арак бардык күнөөлөрдүн ачкычы. Арак аркылуу шайтан душмандыкты күчөйтөт. Кан төгүүнү күчөйтөт. Буну аракты арабтар хамыр деп коет. Хамыр деген сөз мухамаратул акыл деген сөздөн чыгат. Акылды жаап калат экен. Адамдын эң баалуулугу акылда. Акыл жок болсочу тасыры чатаганда. Акыл бар, бирок көз жок, эчтеке эмес. Акыл бар, кулак жок, эчтеке эмес. Кол жок, пут жок, эчтеке эмес, бирок акыл бар. Алхамдулилла. Бирок акылды алып койсун, сенде бардыгы бар. Сага Кыргызстандын бардыгын беребиз. Акылы жок. Берип эле кайра барын алып койбойбу? Акыл жок да андай. Ошон үчүн бул ушу именно ушу эң баалуу инсандагы акыл ушуну жок кылган ушу арак болот да. Өзүңүз билесиз да. Эң акылдуу жакшынака профессор аракты берип эми сүйлөшчү, профессор эмеспи? Доктурбу же доктор эмеспи? Ал түз баса албай атат. Түз сүйлөй албай атат. Ушудан билсең болот, бул адамды айнытып атпайбы? Аллахым баарыбызды сактасын таксырда. Өтө чоң күнөөгө кирет арак ичүү. Адам жашоодо өзүн жазалоо максатында туура эмес чечим кабыл алып, өзүн кыйынчылыкка салып кыйнады. Ошону Алла кечиреби? Алла Таала иншалла кечирет, бирок мындай да. Сахабалар деле өзүн жазалайт эле. Өзүн жазалайт эле. Кантип? Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мечитини түркүгүнө байлап койду. Пайгамбарыбыз өзү келип чечмейинче эч ким чечпесин мени деди. Бирок алар эмне үчүн өзүн жазалайт эле? Казаттан кечигип калды. Барбай калды. Жалкоолук кылып калды. Ибадатка алсыздык келип калды. Жаман ой тиякпай келип калды. Өзүн жазалайт эле кантип? Болду. Эртеге сен түшкү тамак жебейсиң, кечки тамакты эми жебейсиң дейт. Ошонун ордуна эмне кыласың? 20 рекет намаз окуйсуң. 2 пара Куран окуйсуң. Жазалай өзүңүздү жазалайсың. Бул жакшы эмеспи кайра эми? Багымдатка уктап калдыңбы? Эртеси күнү нафсиңе айт. Болду, түнү менен уктатпайм сени деп. Ана кийин нормальный туруп калат да. Жазалап коюш керек кичине. Жазалаган деген өзүнө бир нерсе кылып сайыпайып андай эмес. Ибадат менен. Аллахумма салли ва саллим. Кана? Ассаламу алейкум. Эгер гороскопко ырым-жырымга ишенген аялга нике кыйдырса, нике өтөбү? Мындай караңыз. Мусулманчылыкты бекем калимага бекем түшүндүрүп, нике кыйсаңыз өтөт. Анан кийин акырын ага даават берип түшүндүрүп, динге ыйманга алып келип мээнет кыласыз да. Мусулман болсо өтөт. Ассаламу алейкум, күйөөм экөөбүз ажыраштык. Бирок мага талак деп айткан эмес. Же кат түрүндө жазган эмес. Башымды бошотпойсуңбу десем, молда айтты, жашабай калсаңар эле талак түшөт деп. Жооп берип койду мага. Жок, андай эмес. Жашабай койсо эле талак түшүп кала бербейт. Ол күйөөсү талак деген сөздү айтыш керек. Же болбосо жашабайбыз дегенден кийин жүрөгүндө ажырашкан ниети болуш керек. Жөндөн жөн түшүп кала бербейт ал. 10 жыл болобу, 100 жыл болобу түшпөйт ал талак. Күйөө айтмайынча. Же эгерде бул өлүп калса, автоматически нике бузулат. Кудай сактасын, ислам динден чыгып кетсе, муртат болуп кетсе, автоматически нике бузулат. Түшүнүктүбү? Же болбосо бул качан эгерде талак деп айткан болсо, же болбосо азыркындай ажырашканды бар башка күйөө таап ал. Болду, сен мен акыркы жолу көргөм, жогол, кет деп жүрөктө ажырашуу ниет болсо, талак түшүп калат. Ассаламу алейкум, түшүмө бөлөм кириптир. Дүйнөдөн өткөндө 3-4 ай болуп калды. Ал жолукчан намаз окуп жүрчү. Биздин да үй бүлөбүз жолукчан намаз окуйбуз. Бөлөм түшүмдө жолук үтүктөп менин колума берди. Кайненеңе берип кой деп. Ушул түшүм кандай чечилет? Түшүндүрүп берип коюңузчу. Аябай коркуп атам. Дүйнөдөн өткөн адамдын колунан бир нерсе алса жакшылыкка эмес деп уккан элем. Ошол чынбы? Жок бул. Жолук берип атат. Алхамдулилла.
сатыр беріп атат. Құдай сақтасын, бір арақ берген жоқ қой. Жөсе башқа неме берген жоқ. Жақсы бұға, жақшылығының жорусы, Құда қаласа, еш немесі жоқ. Маға жин кіргендей сезім болып жатады. Тиктоктон бір ұстаздың видеоларынан ұғып қалдым әлі. Кейбір признактары тура келіп жатады. Емне қылсам болады? Молдаға барып дем салдырғанны қорқып жатам. Сіз 5 уақыт намазға бекем болың. Ертеменен кешке зикір қылыңыз. Пайғамбарымыздың дуалары бар. Ешкімнің керегі жоқ. Ең күшті тұмар, ең күшті дуа 5 уақыт намаз. Тағарат ал, жаңыдан тағарат ал. Шашылбай намаз оқы. Мен тез жаман сөз көтер албай, кімдір бүрі жаман сөз айтса, ал адамға сүйлегім келбей, ошол адам менен мамиле кылгым келбей, ошол адамды кечиргим келбей калат. Кечирсем да зорго кыйынчылык менен кечирем. Кек сактагандын зыяны барбы? Сөзсүз бар. Кек сактагандын зыяны биринчи орукчан болуп каласың. Кек сактагандын зыяны. Экинчиден ибадатты жакшы кыла албай каласың. Ошо ой келе берет да сага. Намазда, Куранды атсаң деле, таспени алсаң деле, нада эл кылат да келе бер. Ошо жүрөк тазалап кой, Аллага тапшырып кой. Алла билет, все. Калган барды унут аны бардыгын. Кек сактабы. Саламатсызбы? Мен биринчи турмушум менен ажырашып 4 жылдан кийин эжеси эрге тие берсин деди. Кандай? Мени биринчи турмушум менен ажырашып 4 жылдан кийин эжеси эрге тие берсин деди. Еримин талагын укпай эле тиип кеттим. 13 жылдан кийин сүйлөшүп калдым. Жообуңду уккан эмес, мен бер дедим. Кудай алдында качан эле жооп бергем деп койду. Ошол туурабы? Ошондой болгон болсо анда талак түшөт, ошо качан эле жооп берген болсо. Устаз, 10 жылдан бери мигрант болуп жүрөм. Өзүм фура, трак айдап иштейм. Намаз кээде өз убагында окулбай күнүгө жолдо жүрөм. Намаз каза болуп калат. Бир аз айта кетсеңиз. Эмнени айта кетейин? Көптөр ошо намазга кандай? Чет мамлекетте трактарда алхамдулилlah биз 8 сааттан көп айдатпайт. Сиздин ниетиңиз эле жолго токтотом десеңиз токтотосуз. Ажаткана кыстап калса токтойсуз, туурабы? Токтойсуз. Уйкуңуз келсе токтойсуз. Курсаңыз атса токтойсуз. Ошол үчүн деле намаз эмне? Тим более сапарга кетип турсаңыз 4 рекеттүүлөр 2 рекеттүү болот. Бул мындайда тургандар. Ким чын жүрөктөн Алла Тааладанчы намазды окуйм деп четсе, Алла ошогочу мүмкүнчүлүк түзүп бере берет. Любой жерде намаз окуса. Биз жашообуздан, өзүбүздүн турмушубуздан мындай көргөнбүз. Кандай тоскоолдуктарда да Алла Таала ушундай кылып жүрөктөр жибитип коет, өздөрү жайларды салып берет. Мусулман эместер. Ниет бекем болуш керек, все. Устаз, кыз турмушка чыгып атканда махрга эмне нерсени сураганы жакшы болот? Махрга эмне нерсени сураган жакшы болот? Махрга эң арзан нерсени сураган жакшы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Эң бактылуу кыз өзү сулуу, махры арзан." Махры азыр кандай болуп калды? Махрга квартира. Махрга алтын. Мен силерге жакын арада бир айтып берейин, бир тааныштарыбыз ата Москвадан чалып калды. Дамыла сизге ушундай бир суроо бар экен, бир татар ушундай чыгат андай мындай деп. Тияк бияктарын айтпай эле коюн. Макул деп, мейли суроосу болсо деп. Анан махрга неме кылган экен? Турцияда нике кыйдырган экен. Махрга өзү айтып берип атат. 10 килограмм алтын сурагам дейт. Алла, бар мен өзү чочуп кеттим мүмкүн. Анан көрсө туура москвалыктарга ошо нормально эле окшойт да. Бул эми мындай эле бир квартира, спокойно айтат бир квартира деп мындан. Караңыз, махр кымбаттаганда зына арзандайт. Ошентип кармап, махр деп кармап отура эле турган болсоң, калың набы жакшы болот. Ошон үчүн иншалла орточо, Кудайга шүгүр болсо. Эң азы 2000 сом. 10 дирхам. 10 дирхам 2000 сом. Бул күмүш менен саналат. Калгандар машана эмне карап туруп эле. Негизи баалык машана. Сураса боло берет, бирок азыркындай аша чабуу болбойт да. Устаз, бизге чейинки коомдор, мисалы Ат коому, Самуд коому, Фараондун коому жана башка коомдор Аллахымдын азабы түшүп жазаланышты. Эми алар кыямат күнүндө кайрадан тирилип биз менен чогуу суракка барып, бейиш тозокко түшөбү? Же аларга уже кыямат болдубу? Экинчи суроом болсо, кыямат күн болуп, ар кимибиз өзүбүзгө тиешелүү түбөлүктүү жашоого кеткенибизде кайрадан
жарыкчылык жашоосу, башкача айтканда жалган дүнүйө жаралабы. Анткени Алла түбөлүктүү зат да ыйык Кур'анда кыямат күндөн кийинки жалган жашоо жөнүндө жазылганбы. Бул жалган жашоо бүттү, Аллаху акбар, кыямат ошо талкаланат ошо менен. Ал жакта бейиш тозок түбөлүктүү ал. Мыналарга мындай айтгандар. Кыямат азыр боло элек, бейишке эч ким кире элек, дозокко эч ким кире элек. Азыркылар бардыгы барзахта. Барзах деген алам кыяматка чейин. Кыямат болгондон кийин Алла махшарга бардыгын топтойт, ошол жерде анан кийин түбөлүктүү чечимди чыгарат, эсеп китепти алып туруп таразалар болот. Пил сурат болот бардыгы. Бирок ага чейинки азыркы барзах аламында азап дагы бар, рахат дагы бар. Бейиштин рахаты бар, дозоктун азабы бар. Бирок бул мындайча айтканда начало да бул. Жөн эле булар болсо, мен бисмилла деп анан азыркы негизги 5 бармак келгенге чейин кичине о наности болот го. Вот ошондой эле азыркылар. Мукаддимат деп коет мунучу. Пайгамбарыбыз айткан, ким өлдү, ага кыямат турду деген да. Ман мата фақат қама алейхи са. Болды, ким өлдүбү, о кыямат башталды ага. Чоң эки кыяматты түшүндүрүп коеюн. Эки кыямат. Ар бир адамдын кичинекей кыяматы өлгөн замат турат. Экинчиси чоң кыямат. Түбөлүктүү баарына чечим чыгат. Чыктı? Ошон иншалла Субхана ва Таала баарыбызга амал, товфик берсин, убакыт болуп калды окшойт,